Бүгүнкү спикерлерибизди биз абдан туура тандаган экенбиз. Мен абдан угуп отуруп ыраазы болдум. Бул жерде ошо шаар жетекчилиги, мына вице-мэр, Ош шаардык кеңешинин төрагасы, алар да ыраазы болуп турат. Таза аба, абанын булганышы жөнүндө Адил мырзанын бул жактагы сөзүн биз ойлойбуз да. Бул бизге тиешеси жок мындай. Бирок бул абанын булганышы, экологиянын бузулушу бул ар бирибиздин турмушубузга терс таасирин тийгизет. Кыргызстандагы бизде кен байлык жок, нефть жок, газ жок, бирок биздин таянганыбыз адам ресурсу. Таянганыбыз билимдүү жаштар. Биз ошол аркылуу гана, мыкты билим аркылуу гана биз Кыргызстанды мындай алдыга сүрөй ала турганыбызга биздин көзүбүз жетип келди.